Көз айнектерди эң биринчи күндөн коргонуу максатында колдонушса, бүгүнкү күндө алар саркеч аксессуар катары кызмат кылат. Ал эми бүгүнкү күндө алардын көптөгөн түрлөрү бар. Бүгүн сиздер менен эң модалуу очкилер жөнүндө жана алардын кантип колдонуу керек экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Бул жылдын эң эле саркеч көз айнектери катары айнек линза капталгандарын атасак болот. Ал күн менен чагылышып, адамдарга өзгөчө образ тартуулайт. Көпөлөк эң бир актуалдуу көзөнектердин бири. Көпөлөктүн канаттары формасындагы буюм көп адамдарга жарашат. Ал эми атайын жаштарга арналган анимациялык принт жана мрамор көзөнегинин да орду чоң. Андагы түстөрдүн айкалышы жай мезгилине жетелейт да адамдын көркүнө көрк кошот. Ошо көбүнчө ушу жаштар момдай деп коеюн, лисичка түрүндө деп коет могул очкилерди, ушундай очкилерди күзгүлөнгөн деп коет могул. Зеркальное покрытиеси менен деп ушундай очкилерди көп алып атышат. Өзүңүздү саркеч алып жүрүүнү кааласаңыз, анда көз айнектин жарашыктуу жана ыңгайлуусун тандаганды үйрөнүңүз. Ал үчүн беттин түзүлүшүн эске алып, чачтын өңүн жана каштын формасын да унутпаңыз. Мисалы үчүн менин бетиме кандай очкилер жарашат? Бетиңиз чаак болгондуктан кичине оправа кичирээк болуш керек. Аябай баягы бетиңизге чоң болуп калбаш үчүн, же болбосо аябай кичке болуп калбаш үчүн мурдуңузга жакшы отурган, бетиңизге тийбеген очкилер керек. Мисалга алсак, мындан кийип көрсөңүз болот, мондай очкиди. Эми бул сапаттуусун кантип аныктайбыз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Сапаттуусун салонго келип, атайын специализированный салондорго келип аткандан кийин адамдар любой ар бир адам кирип сертификат качествосы деп коет. Келбетке жараша көз айнек тандагандан кийин анын сапатына да көңүл буруу шарт. Ар бир дүкөндө көз айнектин сапатына кепилдик берген кагаздар бар, бирок өзүңүз деле текшерип алсаңыз болот. Ар дайым кийип жүргөнгө 100% күндөн калкалаш керек. Анткени эгерде жөнөкөй эле кара очки кийип алып жүрсө адам, кара очки кийгенде адамдын зрачок деп коеюн, көз кареги чоңойот. Чоңойгондо прямой попадание деп коет. Прям эмеден күн аябай катуу тийгендиктен көзгө зыян келтириши мүмкүн. Бул деген кийин биринчиден катаракта башталат, көз кызарат, баш айланышы мүмкүн. Ошон үчүн мен элдин баарына айтат элем, жакшы, сапаты жакшы очкилерден алыңыздар деп. Көз айнектин сапатын текшерүү үчүн аны жакшылап кармап, бириккен жерлерин кароо керек. Эгер ал ийилбесе, анда сапатка жооп берет. Ошондой эле 10-15 секунд күндү карап туруңуз. Эгер көзүңүзгө ыңгайсыздык жаратпаса, ойлонбой эле ала берсеңиз болот. Ал эми ар бир көз айнектин аты, сапаты жана түрү тууралуу линзанын бетинде чапталган кагаздан маалымат алса болот. Тагынган көз айнегиңиз сизге сулуулук гана тартуулабастан, ден соолук жана жагымдуу маанайда тартууласын. Гүлзада Осмонбекова, Жумадил Талайбек уулу, НТС Таң Шола.